Биз өзүбүз ошол Таш дөбө айылынын башчысы Жумалбек уулу Бекназар атыбыз. Ошол максатыбыз ушу бүгүнкү өткөрүү максатыбыз ушул айылыбызда элибизде ушундай арашан породасын сандан сапатка өтүү максатында эме уюштуруп атабыз. Буюрса элдердин баягы кызыгуусу артып, эки жактан келсе ушундай кызыгуусу артып, жакшы кочкорлор келип, койлор жакшы ниетте өткөрүп атабыз. Ушундай район боюнча жакшы иш-чара болуп атат. Элибиз колдоп ушундай элдин эмеси жардамы менен баардыгыбыз биргеликте жакшы иш-чараларды өткөрүп атабыз. Өз район Таш дөбө айылында кочкорлордун выставкасы болду, көргөзмөсү. Баягы сандан эмес сапатка өтүү боюнча. Мен ошол теге Жумал районунун Байзак айылынын тургуну болом, Байтиев Абдулаш. Өзүндө кочкор алып келгем. Кочкор алып келип, кочкорум ошол салмагы боюнча 138 килограмм болду. Кудай буйрса. Бою 92-93 ушундай рост берди. Эми бул уюштурган себеби элге жакшы эле болуп атат. Эл ойгонуп, сандан сапатка өтүү эмесине жолуна өтүп атабыз. Кудай буйрса ушундай иш-чаралар көп болуп турса айылдарда элдин кызыгуусу көп болуп атат. Ушул алып келген бенде качкан кочкорлордун дагы жакшы кочкорлор бар экен. Ошо эл дагы ойгонуп, ушул сапатка өтөлү деп атыптыр. Ассаламу алейкум туугандар. Мен өзүм ушу Төбөсү айыл өкмөтүнүн башчысы Баисов Замир болом. Эмнедебиз бүгүнкү көргөзмөгө Жумалдын булуң бурчунан бери келген кочкорлор, анын ичинен ошо 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш, тегерек деп коет. Анан тышкары козуларды да көрсөтүп атышат ошо. Анын дагы ичинен ургачы койлорду да көрсөттү. Бул акыркы ушу 6-7 жылдан бери жерибизде элибиз койлордун баягы санына эмес сапатына өтүп баштаганын белгиси. Мисалы 4 койду баккандын ордуна бир жакшы кой бакса ошонун баасы чыгып атат да бүгүнкү күндө баасы менен эсептегенде. Кыргызстан негизи байыртадан ата бабабыз 4 түлүк мал менен жашап келгендиктен бул элибиз бүгүнкү күнгө чейин ошо 4 түлүк менен жашайт. Бул эмнедебиз, бул Кыргызстанда өзү территориясы кичинекей болгону менен жай жылдан жылга тарып келатат. Ошонун максатында бул ушундай парадалуу койлор көтсөк, мал көтсөк, өзүбүзгө да жакшы болот. Той жагынан да эконом болот, бакканга да эконом болот. Ошончо канчалык көп багып алган менен бир чакан кой болсо ошонун баасы чыгып берип атат да, ошол бүгүнкү күндө далилденип атат. Кийинки ушу жаштарыбыз да ушу колго алып ушундай жакшы парадалуу мал баккан көрүнүп турат. Мына бүгүнкү иш-чарада кәдимгидей көрүндү. Кызыккан адамдар да болуп атат. Алды ошо кочкорлордун алды 167 килограмм чыккан кочкорлор болду. Бул иш уланса, келечекте дүйнөгө таанылткан мамлекет болобуз малдын алдында деп ойлойм.